Не болуп атат өзү? Жакшы эле баары тууган? Жакшы, эмне болду? Assalamu alaikum Varjan. Senden geçim turayım. Şu sadece ama sözleri yazıp sökkönüm üçün ha. Sabah bekerçilikten жатып алып эркин эле чыккан сөздөр болуп калды. Түшүнмөстөр болуп калды. Кечирип коем а. Болду, родной, кечирдим. Алланын ыраазылыгы үчүн улуу Рамазан айында өзүм орозомун, 5 убак намаз окуйм, тренировкамды кылам. Мен Карагулжинский. Когда меники туура, мен прав болгон жерде, любой жерде өзүмдүкүн коюп келгенмин и дальше коем. Против меня ким болбосун. Спортсмен, он не спортсмен, госслужащий, он не госслужащий, көчө баласы болобу, мага вообще кызыгы жок. Когда мен прав болгондо, смело өзүмдүкүн диктовать этип коюп келгенмин, кечиримди суратып келгенмин, и дальше кечиримди суратамын, и дальше өзүмдүкүн коёмун. Потому что мен кыргыз, Карагулжинский, честь бар, намыс бар. Мыйзамдын чегинде дагы өзүмдүкүн коем иншалла. И октагондун ичинде болобу, көчөдө болобу, мени токтотуш же болбосо менин честимди, намысымды тебелеш только через мой труп. Канчалаган окуялар баштан өттү, бардыгын ордуна, местосуна коюп келгенмин и дальше коем. Анан эми могул жакта тиктокто анча-мынча кичине кайып кармап койсо ойлоп калбагыла. Коркок, лох, чумо өзүнүн укугун, өзүнүн милдетин билбейт деп. Юриспруденция боюнча, спорт боюнча, көчөсүнөн болобу, любой жагынан мен өзүмдүкү туура болгондо өзүмдүкүн диктовать этем, коем иншалла. Башкаларга да тиешелүү. Мага жаман сөз жазып, намысыма тиерден алдын, эртең лох болуп, чумо болуп, кечирим сурап каламбы деп кичине мындай ошол нерсени эсиңерге алып койгула. Ата кыргыз элим, кыргыз журтум, ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатуху. Айта, руготам тууган. Биз о бөлөк эле иштер менен байланыштык эле о сага такыр жаман оюм жок белем. Болду. Жок эми аналарды өлтүрүпсүңбү го. Эч нерсе болбойт, родной, өзүң реклама дедиң, реклама алып чыгарып койдум да, досум. Алло. О, досум. Алло. Жок, аналарды эми өлтүрүпсүң го, жакшы мындай эркекче бол сага баягындай меме кылбай эле. Жаза бирдекени айтайын деп аттым эле өзү. Не айтайын деп аттың эле? Катуураак сүйлөчү, үнүң вообще жай угулуп атат, родной. Наушник болсо, наушнигиңди алчы, родной, мындай. Үнүң вообще угулбай атат. Наушник жок. Катуураак сүйлөчү, анда угулбай атат да.